Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда боло турган саясий жарышта бир мандаттуу округдардан атсалышып жаткан талапкерлердин шайлоо фонддорун каржылоо боюнча маалымат берди. БШКнын 20 ноябрдагы маалыматы боюнча талапкерлердин фондуна 357 миллион 576 миң сом түштү. Анын 219 миллион 653 миң сому сарпталган. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери шайлоо фондуна келип түшкөн каражаттар жана анын сарпталышы боюнча номер 34-Жети-Өгүз шайлоо округу 1-орунда турат. Бул округдагы талапкерлердин фондуна 30 миллион 986 миң сом келип түшсө, анын 17 миллион 345 миң сому коротулган. Боршайком ар бир талапкер короткон каражат боюнча маалыматты өзүнүн расмий сайтына жарыялады. Фонддогу каражаттын көлөмү боюнча кийинки орунда номер 32-Кочкор шайлоо округу турат. 22 миллион 695 миң сом түшүп, анын 15 миллион 725 миңи коротулган. 3-орунда номер 25-Аламүдүн шайлоо округу 21 миллион 193 миң сом, коротулганы 11 миллион 848 миң сом. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда болот. Парламенттеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланып келет. Шайлоодо 21 партия атсалышууда. Ал эми бир мандаттуу округдардан катталган айрым талапкерлер баш тартып, учурда 300гө жакыны калды. Президент Садыр Жапаров ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Бишкекте 20 ноябрь күнү прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш-чарада сүйлөп жатып айтты. 2021 жылда кабыл алынган Конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилгенин белгиледи. Ар бир кылмышкер сөзсүз жазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербейм. Мындан тышкары 2019 жылдын 1-январынан берки колдонулган мыйзамдарга тергөө мөөнөттөрү жок болгондуктан 3 жылга жакын убакытта ар кандай шылтоолор менен сотко чейинки чечилбеген иштердин саны болуп көрбөгөндөй өскөн. Көптөгөн кылмыш иштери бирдиктүү реестрге катталгандан кийин жылдап эч бир тергөө амалдары жүргүзүлбөй, тергөөчүнүн сейфинде жатат. Мындай чечилбеген иштердин аркасында адам укугу кошо тебеленип жатат. Ошондуктан элдин нааразылыгы жана арыз даттануулардын саны өсүп кеткен. Менин дарегиме эле миңдеген жарандар кайрылды, деди Жапаров. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндөгү кодекске, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жазык кодекстерин колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзамга 28 ноябрда кол койгон. Жаңы кабыл алынган кодекстер 2 декабрдан тартып иштей баштаары маалымдалды.